10-сентябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Сокулуктагы окуучунун өлүмү министрлик окуя мектептен кийин болгонун билдирди. Билим берүү министрлиги Сокулуктагы окуучунун өлүмү боюнча комментарий берип, мектептен алыс жана сабактан тышкары учурларда балдарга ата-энелери жоопту экенин билдирди. Окуя сабактан тышкары убакта болгон. Балдар ал күнү сабактан кийин мектептен чыгып кетишкен. Билим берүү жөнүндөгү мыйзамдын 40-беренесинин 4-пунктуна ылайык, билим берүү уюмунун аймагынан тышкары жана окуу убактысынан кийин жүргөн окуучулардын ден соолугу жана өмүрүнө ата-энелери жооп берет дешти министрликтен. 5-сентябрда Чүйдүн Сокулук районундагы Комсомол айылында 9-класстын окуучусу каза болгону белгилүү болгон. Анын өлүмүнө 16 жаштагы баланын курсак тушка чапканы себеп болгону аныкталып, шектүү 2 айга камалган. Жаза аткаруу кызматы 9-сентябрда Алга Кылычев тез жардам менен ооруканага жеткирилгенин клубу тастыктады. Мекемеден Кылычев улуттук госпиталда комплекстүү дарылануудан өтүп жатканын, буга чейин абакта да текшерилип, кан басымын түшүрүүчү жана кант диабетин дарылоочу дары-дармек менен камсыздалганын белгилешти. Кылычев 23-августта жазуу жана ооз-2 түрдө абакта дарылануудан баш тарткан. 2-сентябрда Кылычевдин кан басымы көтөрүлүп, СИЗО 1-ге тез жардам чакырылган. Текшерүүдөн соң дарыгерлер ооруканага жаткырууга негиз жок дешкен. 4-6-сентябрда бейтапкананын жетекчиси ага улуттук госпиталда текшерүүдөн өтүүнү сунуштап, стационардык дарылануу зарыл деп көрсөткөн дешти мекемеден. Буга чейин Кылым Шамыл укук коргоо уюмунун негиздөөчүсү Азиза Абдирасылова Кылычев улуттук госпиталдын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылганын белгилеген болчу. Активист Эртай Исаков Фейсбукта видео кайрылуу жасап, президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзовдун эскертүүсүн туура кабыл алганын билдирди. Алагөзов күн мурун дин жөнүндөгү мыйзамдын айланасында чагымчылдыкты токтотууга чакырып, Исаковдун мыйзам менен дааватка тыюу салынары жөнүндө айтылган видеосун мисал келтирген. Ар бир адам жаңылат, биз да жаңылабыз. Албетте, мамлекетибиз саясатты терең анализ менен жүргүзөт. Биз аны колдойбуз, башынан колдоп келебиз. Мыйзамдуулук биринчи орунда турат. Бул биздин бирден бир лозунгубуз. Достор, комментарий жазганда этияттап жазууңуздарды суранам. Анткени кээде туура эмес нерсени айтсаң, туура деген түшүнүк болуп калышы мүмкүн, деди Исаков. Буга чейин дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү демилгелеген. Кийин мыйзам долбоору толукталып, парламентке кайра жөнөтүлөрү кабарланган. Быйыл жарым жылда жол кырсыгынан 280 киши каза тапты. Бул тууралуу 10-сентябрда Жогорку Кеңештин тармактык жыйынында айтылды. Анда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы 6 айдын жыйынтыгы боюнча маалымат берди. Бул аралыкта өлкөдө 3059 унаа кырсыгы катталып, 4464 адам ар кандай жаракат алса, 280 киши каза тапкан. Өткөн жыл менен салыштырганда жол кырсыгы 8, жаракат алгандардын саны 4, адам өлүмү менен коштолгон кырсыктар 6,7%-га азайган дешти мекемеден. Ал эми жарым жылда жол эрежелерин бузгандар 278.285.000ден ашык сом өндүрүлгөн. 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстанда өтөт. Бул тууралуу Маданият министри Алтынбек Максутов билдирди. Буга чейин кийинки көчмөндөр оюндары Өзбекстанда өтөөрү айтылган болчу. Кыргызстандан чыккан дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өз мекенине барып 2026-жылы Кыргызстанда өтө турган болду, деди министр. Бүгүн көчмөндөр оюндарынын 3-күнү. Азыр Кыргызстандын капчыгында 14 медаль бар, 3 алтын, 7 күмүш, 4 коло. Кыргызстан демилгелеген дүйнөлүк көчмөндөр оюндары быйыл 8-13-сентябрда Казакстандын Астана шаарында өтүүдө. Ага 90 чукул өлкөдөн 2500-гө жакын спортчу катышып жатат. Дүйнөлүк көчмөндөрүндө медаль жеңген кыргыз спортчулары: өзбек күрөшү боюнча Бекбол Токтогонов алтын, Ажар Исаева коло байгеге ээ болду. Таяк тартыш боюнча Уланбек Турганбаев менен Элиза Абдыкадырова алтын, Бекмурза Токтошов менен Элдос Айтбаев күмүш жеңди. Казак күрөшү боюнча Кемел Оболбеков менен Луиза Асакиева күмүш, Байбол Саламат уулу коло байгеге татыды. Эр эңиште Жеңишбек Турдубеков менен Райкан Бактыгул уулу алтын, Калбек Бусурманкул уулу коло байгеге ээ болушту. Салттуу жаатуу боюнча Асель Садырова күмүш, Исак Токонов коло медаль тагынды. Жалпы командалык эсепте 14 медаль менен Кыргызстан 2-нчи орунда келе жатат, 1-нчи орунда Казакстан. Бүгүн Парижден кайткан Кыргызстандын паралимпиада курама командасын Манас аэропортунда тосуп алуу аземи өттү. Салтанатка Минкабдын төрагасынын орун басары Эдил Байсалов катышты. Паралимпиадага катышкан кыргыз спортчулары жеңил атлетика боюнча Гүлназ Жүзбаева, триатлон боюнча Айтунук Жоомарт кызы, дзюдо боюнча Мамат Ибраим Суранов жана пауэрлифтинг боюнча Миргүл Болотова. Спортчулардын ар бири 500 000 сомдук сертификаттар менен сыйланды. Байсалов аларды Париждеги оюнда жараткан ийгилиги менен куттуктады. Бүгүн Кыргызстандын футбол курамасы Өзбекстан менен беттешет. Оюн Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо саат 20:00 башталат. Беттеш 2026-жылкы дүйнө чемпионатында тандоонун 3-раундундагы 2-нчи турунун алкагында өтүүдө. 5-сентябрда Өзбекстан Корей Элдик Демократиялык Республикасын утуп 3 упай топтогон. Кыргыз курамасында азырынча упай жок.